Зомбулукка мен да кабылгам. Инвалид болуп кала электе качайын деп эки кызымды алып качкам. Бир жолу кол көтөрө алса, уже аягына чейин көтөрөт экен. Менде кальтак жесеңиз көрмөк экенби. Алым жетпесе бир жериң тиштеп алам. Бирөө менен мушташып бирөөнү өлтүрүп түрмөгө. Кыргызстанда ар бир 4-чү рак менен ооруйт экен. Алганга чейин алтыным, алгандай катыным дегендей. Эркек киши ошо аялын эле деп артынан кетпей калат да. Карайган сонун кыз бирөө таштап кетиптир да. Бардык биздин катталуучуларга салам. Рамазан айы ар бирибизге кут болсун дейли. Бүгүн Кия Кыргызстан менен биргеликте дагы бир үй бүлөгө сапарга чыгуудабыз. Албетте бизде өнөр сүйүүчүлөр дагы болмокчу. Андыктан бизден алыстабаңыздар, буюрса жакшы маектерден болот деген ишеничтемин. Жалпыңыздардын дагы да болсо орузуңуздар кабыл болсун дейли. Бүгүнкү сапарыбызда дагы сөзсүз түрдө биз менен баруучу мыкты айымдардын катарын толуктаган Назира Жетигенова эжекебиз менен барып дагы бир айымга жылмайып тартылап келебиз. Саламатсызбы эжеке? Саламатсызбы, кандайсыз? Алтын болгон убактыңызды бөлүп келип бергениңизге чоң рахмат. Рахмат сизге да. Сиздер дагы чоң рахмат ошо чакырганыңыздарга. Орозо айыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Сиздер дагы ошо адамдарга көп жакшылыктарды кылып жүрөсүздөр. Кылганыңыз элдер үчүн болсо, сиз элге кылсаңыз, Кудай сизге кылат деген жакшы сөз бар го. Ошондой кайрымдуу жана ошондой эле боорукер кыргызстандык айым мырзалар көп болсун. Анда биз сиз менен биргеликте дагы бир айымдын барып, анын ичиндеги кайгымы, олобу, азыркы учурда эмнеге муктаж болуп жаткандыгын билүү менен биргеликте бир аз да болсо көңүлүн көтөрүп келели эжеке. Албетте, бул көңүл ачуу, бул биздин парыз, милдет болуш керек. Жүрүңүз эжеке. Кеттик. Бүгүн Назира эжем дал ушул азыркы учурда жардамга муктаж болуп жаткан айымдардын саны көбөйүп жаткандыгы ар бирибизди капа кылбай койбойт. Бул бир гана оорудан эмес, жан дүйнөсүн оорутуп, зордук зомбулукка алып жатат. Бүгүнкү темабыз айымдардын бүгүнкү күндө коомдогу оорутуу тууралуу кеп кылалы. Ар бир келген каарман менен ушул бир теманы алкагына сүйлөшөбүз. Сиздин оюңузча айымдардын коомдогу оорутуу кандай болуп атат азыр? Саламатсыздарбы? Биринчи учурашып кетейин. Албетте мен өзүм айым болгондон кийин айымдарды туура түшүнөм. Мен оюмча бул зомбулук деген азыркы кийин мындай биздин азыр укугубуз эркектер менен кичине тең мыйзамга алынып, анан кичине укугубуз тең болуп калбадыбы? Мурда биздин ата апаларыбыз мурунку заманда караңгылыраак болчу дагы. Азыр болсо мындай өзүнүн укугун коргоп, кетип, ажырашып кетип, же болбосо жардам сурап милициядан, же болбосо туугандарынан, жакындарынан өзүнө защита кыла алат да. Мурдагылар кыла албачу, бирок ошентсе дагы деле бар ошондой. Бирок мен ойлойм, мырзаларга коёнду камыш эркекти намыз өлтүрөт дейт. Аял киши аябай мындай слабый пол болгондуктан мен ойлойм, жанагынтип зомбулук көргөзгөн эркектер булар өзүнүн ата-энесинен, атасын көргөн эркек ошентип чоңоет болуш керек да. Анткени апасын зомбулукка көрүп, бул аял кишини ушинтип баса берсе болот деген кичинесинен ушундай тарбия алган эркектер ошондой кол көтөрөт. Анан өзү эркек атка татыктуу эмес, көчөдө мындай күч сынашса, эркек менен эркек сынашса болот да. Анан аял кишиге өтө слабый эркектер ошондой кылат да. Эми бардык эркек андай эмес, ошон үчүн мен ошондой слабый аял кишиге кол көтөргөн, ушинтип өзүнүн апасын, карындашын эстеп коюш керек да, ошентип башка бирөөнүн аялына кол көтөрүп атканда. Мен ошолорду аябай туура эмес көрөм. Токтоткула ошондойуңуздарды. Жана кулак мурун кескен ошол эркекти дагы жакында мына Астанада азыр чоң интернетте эме болуп атпайбы? Премьер-министр ошол аялын өлтүрүп салган. Обязательно өлтүрүш керекпи же кандай? Мен ушундай адамдарды түшүнбөйм. Анткени мындай эме зомбулукка мен да кабылгам. Мен дагы бутум сынган, кабыргам сынган. Анан көп нерсени көрүп, пока инвалид болуп кала электе качайын деп эки кызымды алып качкам дейинби. Бирок эми албетте бир эле киши күнөөлүү болбойт. Мен башында ошол кыздарым атасы эле күнөөлүү деп ойлой берчүмүн.
Анан кийин ойлосом менде деле күнөө бар экен. Ошон үчүн аял киши дагы ошого жеткирбеш керек. Бирок мен эми бирок бир эркектердин мен кандай түшүндүм, бир жолу кол көтөрүп алса, уже аягына чейин көтөрөт экен да. Анан бирок мен эми ал деле жаш болгон, мен деле жаш болгом. Жаман эмес, үй бүлөнү бакчы, бирок ушундай кол көтөргөндүктөн мен кеткем. 2 кызымды алып кеткениме өкүнбөйм. Анткени мен мүмкүн инвалид болуп калмакмын. Ошо анан мен азыркы айымдарга айтат элем, ошондой зомбулуктан качыш керек. Колуңа бутуңду көтөрүп алып качышың керек да. Кудай сактасын. Эми мен ойлойм, эми биздин деле азыр ыйман жолуна эркектерибиз көбүнчөсү намаз окуп, ошо жактан туура тарбия, туура маалыматтарды алып атат болуш керек, что аял кишини бейишенен таманда аял кишини сыйлаш керек деген. Анан Кудайга шүгүр, мен ошо Кудайдан миң мирте ошо азыр ороз айы тилеп, азыр деле тилей берем. Менин кыздарыма жакшы күйөө балдарым жолукса экен, кол көтөрбөсө экен, мен жашоом, менин башымда өткөн нерсени менин кыздарым кайталабаса экен деп Кудайдан жатсам турсам суранчумун, азырга чейин суранам. Аллага чексиз шүгүр айтмакчымын. 2 күйөө алам, түтүтү. Наоборот, мен 2 кызым күйөө аламды обижать этсе, мен күйөө балдарыма болушуп баштайм да. Сен алдан чекчеңдебе, күйөөгө антип сүйлөбө депчи. 2 кызымды урушуп калам. Ушундай Аллага шүгүр, сонун күйөө балдар бар. Менин аяштарым, туугандарым, мен раматылык папам, байкелерим биздин үй бүлөдө аял кишиге кол көтөрүү деген, мамам кээ бирде тамашалап, аял кишиге эчтемке жакпайт го, анан мамам айтып берет. Ой, сенин папаң десе эле, мен папамга болушуп жатып калам, мен папамдын кызымын. Ой, сенин папаң окумуш десе эле, эмне башкалардын эркектерин көрдүңүз беле, кандай мендей таяк эме, мен ошко турмушка чыккам да, мендей кальтак жесеңиз көрмөк экем дедим. Анан мен байкелерим, мамам антип зордук зомбулук көргөн жок, шүгүр ошого. Анан мен бир жолу атын атабай эле коеюн, ошол өзүм зордук зомбулукта жүрүп, мен бирок эми кичинекейимде балдар менен чоңоюп калгандыктан мени атам мындай рамкага салып баккан эмес да. Бир чапса 2 чап ушундай эме менен өскөм да. Сдача бергенди билем да, кээ бирлер билбейт да. Мага эркек менен мушташ бул мындай мындай как бы өн учурабайт да. Ал мага көнүп калгам да, кичинекейимден эле мушташып чоңойгом, жалаң эркек балдар менен ойноп. Анан бир жолу ушул биздин аяшыбыз, аял уже төрөйүн деп калган, 9 ай боюнда. Анан биз деле квартирада жашайбыз. Алар оштон бияка бизге келишти дагы. Бир комнатаны бошотуп бердик, биз бир комнатадабыз. Анан мен кухняда тамак жасап атсам, кыздарым кичинекей болчу, анда алар жаңы эле уктаткам. Мындай үн чыкпайт дагы, дук деген эле звук чыгат да. Мындай адамдын кыйкырган үнү чыкпайт дагы, мындай удардын эле үнү чыгып атат. А эшиги болсо мындай кичине ачылып турат, мага угулуп атат кухняданчы. Анан деп мындай өзөрүп калган эле звуктар чыгат да. Эмне болуп атат деп кирсем, тиги уже эртең бүрсүгүн төрөйм деп жаткан, ичине тебип атат да, күйөөсүчү. Ичин мынтип катса, башына тебип, бетине тебип атат. Мен чыдабай кеттим, барып эме тамак жасап аткам, жана эмени уалик, бизде уалик деп коет, камыр жайган чөөлүк деп биякта. Ошол менен барып туруп тигин артка күйөөсүн чаптым да. Десем, мени урган жүрөт монтипчи. Уруп көр дедим, сен уруп көрсөң мен сага эмне аялың аты. Аялы даже ыйлабайт же кыйкырбайт да, монтип коюп жатат. Кээ бир аялдар ушинтип кой деп айтпаш керек, анан семья үчүн, бала чакам үчүн деп ушинтип чыдагандар бар да. Мага мындай уже ударым менен монтип келатат, мен да стойкага турдум, уруп көрчү дедим, мен сага азыр атып берем. Мен сен аялың эмесмин дедим, сага аялыңды жеп жата бергендей депчи. Алым жетпесе бир жериң тиштеп алам дедим. Ошентип ошондан тигин келинчегине айткам да, сен эртең өлтүрүп салса дедим, инвалид болуп калсаң, балдарыңды ким багат? Зачем тебе ушундай униженияда жашаган? Анан мисалы кийин аны көрдүм, всё равно ажырашыптыр. Ал агрессивный бала, ошо аяшыбыз бирөө менен мушташып, бирөөнү өлтүрүп түрмөгө түшүп калыптыр. Тиги уже в конце уже балдар уже чоңоюп, өзү уже инвалид болуп, нервный срыв болуп калгандан кийин развелась да.
Взгляните по-новому на привычные вещи. Инновации, расширяющие твои возможности. Абсолютно новый Kia Sportage. Кеңеш берет элем, лучше ушпай талашпай эле мирно азыр эми 21 кылымго адам менен адам тил табышып эле жашнакай кой душман болбой, сен өз жолуң менен, мен өз жолум менен мүнөзүбүз. Конечно, баардын эле медалдын эки бети бар дегендей эле ар бир адамдын характери болот да. Минус жагы дагы, плюс жагы да болот. Анан бирок көбүнчө аракет кылсаң, көбүрөөк окуп, психологияга барып, үй бүлөлүк психологдорго, мисалы, зарубеждерде кандай успеваемость, кандай рост эме үй бүлөлүк жактан өскөндө алар үй бүлөлүк психологдорго барышат да. Биздикилер психологко бар десе психбольница деп элестетет дагы. Мисалы, тиш ооруса тишке, немеге стоматологко барат, жүрөк ооруса кардиологко барат. Даже бизде ушул эң минус ушул эме да, кандай десем, образование жоктуктан деп ойлойм да, потому что гинекологко баргандан уялышат, психологко баргандан уялышат да. Анан в конце уже, например, даже адамдар жанагындай стресс алганда, депрессия болгондо, ошо обострение, любой эле гриппте деле обострение болуп кетет го. Ошо сыяктуу эле адам стресс алганда дагы, депрессия алганда ошону лечить этпесе, ал уже действительно психбольнойго, уже ана психбольницага жатканда сизге уже эч ким жардам бербейт да. Ошон үчүн мен мындай өзүм чала спортик, чала медик дегендей. Анан мен дагы азыр Кудайга шүгүр эмеге барып, кандай десем, 1 жылдан бери чыгыш медицинасында окуп жатам. Албетте адамга түшүндүрүшү, бизде азыр мындай мурда СПИД менен күрөшкөнгө мындай дүйнө жүзү колго алганда, СПИДти токтотуш үчүн. Бизде азыр дүйнө жүзү боюнча рак менен ооруган айымдар көп экен да. Бизде Кыргызстанда ар бир 4-чү рак менен ооруйт экен. Ошо бизди жана статистика боюнча министерство салыштырганда Россия бизден канча эсе чоң, Кытай бизден канча эсе чоң. Кытайда 25% аял ооруса, Россияда 50%, бизде Кыргызстанда 50% экен да. Ошондо эсептеген, бизден Россия менен Кытай канча чоң. Ошол азыр чыгыш медицинасы менен окуп, ошол аялдарга көп жардам бергенге, жана ошондой эле азыр учурдан пайдаланып айта кетейин, бизде мисалы Кыргызда ушундай жаман кээ бир макалдар жакпайт да, алганга чейин алтыным, алгандай катыным дегендей болчу. Катып алып эле анан ылдый бир полочка ылдый турушуң керек деп унижать этип, анан ар бир стресстен, ар бир депрессиядан клеткалар өлөт дагы, ошондон оорулар пайда болот эмеспи? Ошондой эле анан аял киши, эркек, мындай эми эркек күчтүү экенин баарыбыз эле билебиз. Анан эркек киши аялды басынтып эле, сен туугандарың мындай, сен туура эмес жерде тарбиялангансың, аялдын местасы можен, мондай деп күнүгө эме кылса, аял киши албетте семьяда аял менен эркектин ортосунда төшөк мамилеси жакшы болсо, үй бүлө бекемирээк болот экен да. Анан аялды жанагынтип басып, уруп, укугун тебелей берсе, аял киши эркекке көңүлү жок болуп, жана фригидный аялдар болуп калат да. Ошондой бизде үй бүлөлүк психологдор иштешет, ошону бизде окутат. Жана ошондой эле эркек аял кишинин төшөктөгү мамилесин жакшыртуу, чөптөн жасалган, аял кишинин жаш кезиндеги жаңы мындай гүл ачылгандай, бүчүр ачылгандай аял кишиде бир сонун жыт болот го. Ошол жытты кайра восстанавливать эткен, сонун бизде сыйкырлуу. Анан эркек киши ошо аялын эле деп чыт артынан кетпей калат да. Налево направо барбай калат. Ошондой бизде сонун чыгыш медицинасы менен азыр үй бүлөлүк психолог ошолорду окуп атабыз. Ошо айтып коет, век живи, век учись дегендей, окуу жана окуу.
эже жана сөзүңүздө айтып калдыңыз, учурунда мен дагы дал ушундай зорсуз зомбукка кабылгам депчи. Бирок сиздин дайыма күлүп жайнап, элге күлкү тартуулап жүргөнүңүздү билем. Жүзүңүздө жылмайбы, эми жүрөгүңүздө ошол нерселер кыйначу эле? Албетте, мен мисалы буга чейин айтып атпаймынбы, психологияны окуй элекке чейин мен деле жүрөгүмдө, ичин түпкүрүндө мындай обида, страх, обида туруп эле мындай ыйлап, ошону таарынган кишимди биягыма кой бере албай эле жиним келипчи. Бирок түтүтү Кудайга шүгүр, мен ушундай ата энем, чоң ата, чоң апаларым, тайне тайтамдардан ушундай жакшы тарбия алган экен. Балам, эч качан адамды каргава, бирөөгө таарынсаң дагы каргыш айланып келип какпашыңа тиет дечи да. Ошол мындай кечке айтырса мээге кулакка сиңип калат. Мен ушу жакшы жерим бар, мактанып кетейин, талашсыздар. Бир жолу, эки жолу мактанбаса оруйбуз ток. Адамды өлө жиним келип атса дагы, жаман көрүп атсам да, мага жамандык кылып атса да, мен адамды каргабайм да. Просто оставь меня в покое. Сенин жашооң, менин жашоом экөөсү эки жолго кеттик, болду. Мен сени көрбөй эле койдум, все, мен сени уnuттум деп эле ушундай аракет кылам да. Но обида оставалась. Анан психологияны окугандан кийин, акасы адам канчалык ошо таарынганына, мурдагы жашоо, ар бир тагдырды бизге Кудай баарыбызга маңдайга жазып коюп турбайбы? Анан биз ошону ушундай экен деп эле жашабастан аракет кылышың керек. Ошо тагдыр, например, баардыгыбыз тең эле тиги дүйнөгө барабыз да, өлө турган күн келет дегендей, бир күнү байлык берип сыйлайт, бир күнү сыноо берип сынайт да, оору берет же болбосо банкрот кылат. Ошонун баардыгы маңдайга жазылган, бул уже сценарий жазылып калганда, сен ошого Кудайдын сыноосуна туруп бере аласыңбы? Анан бүт нерсени болгондой эле ошол сценарий уже жазылган, ал нерсе болот дегендей эле кабыл алып туруп кое бериш керек. Жакшы нерсени да жүрөккө киргизбеш керек экен. А то байлык, бийлик, власть, анан жанагы мындай атактуулук келгенде, деп тура, мен өмүр бою ушундай болот экем деп ошого адам көнөт дагы, бир күнү тарс деп туруп сыноону бергенде ошо депрессияга кирип туруп ичип кетет, же болбосо жанып сайынып кетет, же суицид кетет да, өздөрүн өлтүрөт. Ошондой жакшы нерсеге дагы, жаман нерсеге дагы жүрөк албаш керек экен да. Бул боло турган нерсе деп эле кабыл. Например, сиздер менен бүгүн жолугуп атам, интервью. Мен бүгүн интервью берем, ушундай колуман келген жардамдыкты беришим керек деген кабыл алып атам. Ушундай эле бүт нерсени ушундай эле жөнөкөй эле кабыл алыш керек экен да. Ошондо жашооң жеңилирээк болот экен. Позитив бериш керек. Адамга жүрөктөн чыккан сөз жүрөккө жетет деп коет. Анан адамды постоянно бизде ушул медицинада азыр окутканда канчалык адамга комплимент, жылуу сөз, өзүңдүн жүрөгүңөн нерсени берсең, ошончолук адам сага жармашат экен да. А мен эмеде сүт сай дегенди деле угуп атасызбы? Адамдар эме кылсам, ооба, меники 6-число, мен планета Венера экен. И мен именно ошо адамдарга комфорт, мен өзүм комфортту да жакшы көрөт экем, сүйүүнү да жакшы көрөт экем. Анан ошондой эле мен туура азыр экинчи профессиямды Кудай буйруса окуп дагы эме до конца, медиктер вечно окушат го. А мен деле өзүмдө кичинекейимде мен ата жагым, ата журтум көбүнчө эме 70% десем жаңылып калам го, бир 50% медик. Бизде бир 8-9 медик бар да. А мен дагы медик болосуң деп медучилищеге тапшырткан, а мен артист болом деп болбой койгом. Бирок артисттердики менин өзүмдүн профессиям деле, өзүм каалаган профессияма жеттим. Меники мисалы күлкү терапия, күлкү менен дарылоо. Адам күлгөндө оорусундагы, жашоодо кыйналганда унутуп калат да, и бир жакшы пайда алып келип, анан эми азыр Кудай баары мага тагдырыма жазылган экен, баары сен медицинаны окубай койдуң беле, элдерге жардам беришиң керек, оку деп туруп, азыр Кудай буйруса ошо 1 жылдан бери окуп атам. И канча адамдын жашоосуна себепкер болуп, бизде даже ВПЧ деп коет экен, бул эме папиллома, эме ВПЧ, человек папиллом, моюндагы майда мындай сөлдөр бар болот го. Бул любой эле адамда болот экен да, ВПЧ, кээ бирлердин колтугунда, кээ бирлердин мойнунда, а кээ бирлердики ушул именно
женский орган жакта, мужской орган жакта тилдерге чыгат экен. Бул рактын башталышы экен да. Анан биз ошондой азыр биздин ошо эмеден Кытайдан келген гинекологдор биздин Кыргыз Бишкектеги акушер гинеколог эмелерди бардыгын үйрөтүп, обучаться этип, мен көбүнчө психология жагына, потому что аякта деген медицинский образование дагы керек да. Ошон үчүн бардыгыңыздарды айтат элем, ден соолукту караңыздар, бизге кайрылсаңыздар болот. Сиздерге көп кишиге жардам. Мен мисалы 2007 жылы буга ар бир кишиге бирөө себепкер болот экен да. Анан 2007 мен Ошко концерт менен барып, Жеңиш Айтиев менен досум экөөбүз таанышып калып, анан Жеңиш концерт берип, мени катышып бер деди. Мен концертине катышып, Назира жүр балдар үйүнө барып келеличи, ошол эме кичинекей балдар ата энеси жок, жетим эме тоолук жетим балдарга барып келели деп. Анан биз ошол жерге памперс алып, кирсамын, там балдар жей турган питанияларды, ошондойлордун бардыгын алып, витамин эмелерди алып алып, анан фруктовый овощлерди барсак, ошол жерде бир 8 айлык кичинекей кыз бар экен да. Мен өзүм бала жылдызым бар, анан балага аябай өзүм да жакын. Балада мен любой жерге барсам, мага бала жармашып коет да. Анан ошо 8 айлык тим эле көздөрү бакырайган сонун кыз бирөө таштап кетиптир да. Анан мен көтөрүп, аны менен мен өлө ыйлактым да. Ал бала кызды кучактап алып ыйлап, мен аны эркелетип, жыттап мындай мээрим төксөм, ал мага жармашып калды да. Анан кетип атканда, мага бергилечи деп айтып атпайм, мен алып кетейин, мен багып алайын өзүм десем, болбойт, Назира бул кызга уже очередке турган үй бүлөсү, ата энеси алып кетет деди да. Ажанды манежке отурузуп койсом, менин көйнөмө этегин кармап алып, ыйлап кой бербейт, экөөбүз ыйлап ошол жерде кино болгонбуз да, жана клиптерде болот го, ошондой бир кинолордо. Ошентип өлө ыйлаган бойдон көпкө чейин кыйналып жүрдүм дагы. Анан ошодон баштап мага ошондо Жеңиш досума чоң рахмат, ошо себепкер болуп, ошо кайрымдуулукту ошо 2007-ден баштап мен балдар үйүнө, эмгерде билбейм, чубак ажы айтып калат, илимдүү кишилер бирөөлөр айтат, оң колуң менен берсең, сол колуң көрбөсүн, сол колуң менен бер. Бирок чубак ажы айткан го эме деп, сен ошондой кайрымдуулук кылып, жардам жүрөгүңөн, чын жүрөгүң жардам берип, сен элге көргөзсөң, ал эл сени турап, сен күскү болосуң депчи, что надо деп. Анан анысын билбейт экен, надо не надо, бирок кээ бирде мен эч кимге айтпай эле балдар үйүнө продукция кылып колуман келген эмени жардам берип турам. Анан Үмүт шамы деген кайрымдуулук фонд менен 10 жыл иштедим. Карылар үйүнө барып турам, абактарга барабыз, потому что аялдардын абагында ошол жакта төрөлүп, ошол жакта тарбияланган кички балдар бар. Ал балдарды көрсөң, прям жүрөгүң ыйлайт да, көзүндө мындай алардын күнүмдүк жашоосу, көчөдө бала чуркап ойноп, кичинекей башка балдар менен ойноп, атасы эркелетип, же болбосо качеляга алып барып, парктардан ушундай башкача баланын аң сезими башкача өсөт да, аякта мындай иттер, солдаттар жүрсө, анан ошо түрмөдөгү аялдардын кээ бирлеринин тарбиясы туура эмес, сөгүнөт, ушундай жаман нерсени көрүп чоңойгондо, ошол жерде бир түркпү, күрт улутунда бала экен да, ушундай сулуу кичинекей бир 2 жаштагы дейм, көздөрү бакырайган, кирпиктери тим эле куш, бети аппакай, тим эле өтүрган эле бала экен да, мындай рекламага тарта турган бала да. Ушундай татынакай экен. Ал балага биз эркелетип, жана алып барган оюнчуктарды, эмелерди, апельсин, банандарды берип, эметен, какой красивый деп, эмелер баарыбыз үзүлүп түшүп атсак, көзүнүн ичинде эме бакыт жок да, радость нету. Бүт мындай эле булар эмне болуп атат? Биз болсо жана артист көйнөк менен кийимдерибиз, боенгонбуз, ухоженный айымдар келсе, тияктагы булар каяктан инопланетяндар келди деп эссеуп же күлбөйт, же сүйүнбөйт, байкошчу. Анан ошондойлорду көрүп алып, анан үйгө келгенде жүрөгүң ооруйт да. Мисалы, абактагы апаларды көбүнө карасаң, ошо үй бүлөлүк зомбулуктан күйөөлөрүн өлтүрүп түшкөндөр да. Кандай үй бүлө, анан
бала чакасы талаада калат, ар кимден тарбиялайт, каккы жейт, бирөөдөн таяк жейт, анан курсагы ачып, бирөөнүн баласын бирөө сүйбөйт да. Анан курсагы ачкандан курсагын тойгузайын деп уруулукка барат. Анан ошентип кандай деген үй бүлө бузулат да. Ошон үчүн үй бүлөнү сакташ үчүн эркек дагы, айым дагы экөө тең укукта бирдей аракет кылыш керек да. Биздин дагы айымдар сен эркексиң, бары таап кел, сен багышың керек деп давить эте бербеш керек. Үйдө жашынакай күйөөсү келгенде үйүн жыйнап, жаркырап жайнап, кашын айтып, акча алып келген жоксуң дагы, эмне кийиндиң тигиники деп бирөөгө сын такпаш керек да. Тигинди карачы, аялым монтип кийинтип коюптур, анан мен тойго эмне кийип барам, мен да ушундай болгум келип атат деп аял киши да зарын чачпаш керек да. Ошон үчүн эки жакта тең аялына күйөөсүнө жылуу сөз, жылуу төшөк, таза төшөк, кийимин тазалап, тамагын жасап турса, күйөөсү да үйүнө келгиси келет. Анан аялдар жанагынтип эле маскасын чечип туруп, ажыдардын тили менен чыкканда эркек кишиге уже башка жактан жылуулук издеп, анан жанагынтип ойноп баштайт да. Ошон үчүн эки жак тең болуш керек. Кандайсыңар? Саламатсызбы? Саламатсызбы, кандайсыз? Орозоңуз кабыл болсун. Атыңызды уктум, Мира деп, Кудайдын берген бул чоң сыноосу экен. Кудай шифасын берсин, ошо орозо. Көп жыл болду сизге? 11 жыл болду да. Эмне болдуңуз эле? Мен бияктан больницага көрүнгөндө паллиативге артрит деп диагноз коюшкан да. Анан ошо көп жылдан бери ушул леченияда жүрөм. Анан жардам болбой атабы? Жардам болбой атабы? Жардам ошо больницага көрүндүм, кечээ чыктым да больницадан. Анан ошо бутка эки тизеге протез коюш керек экен да. Жаш экенсиз, басыңыз. Канчадасыз? Канча жаштасыз? Эмеде 43-кө толом. Жаш турбайсызбы? Канча балаңар бар? Балдарым эң улусу турмушка чыккан, экөө мектепте да. Үчөө? Үчөө. Бул да сыноо турбай, мен дагы сиздин азыр баспайт деп атканда өзүмдү эстеп, бир кайра эмеге ошол 4 ай төшөктө жатканым эсиме келип кетти да, сизди түшүнөм. Мен быйылкы 11 жыл болду да жатканыма. Мен ошол лыжадан бутум сындырып 4 ай жаткам да төшөккө, ошондо баспаган адамдардын, ушинтип ооруган адамдардын, жана ооруган жандын эмесин ооруган гана киши билет дейт го. Ооба. Ошондо төшөктө жатып, зара төшөктө кылып, туалет эме кылган адамдын башына түшкөндө түшүнөт экенсиз да. Ошо эртерээк айыгып кетиңиз. Ден соолук, ушу балдарыңыздын, бул кызыңыз да, Ооба, ошо кызым. Шулар менен жакшы сыйрып кыздарыңыздар карап атат да. Ооба, ошо кызым карайт. Андай врачтардан эметип атабы? Врачтар ошо Басасыз деп атабы? Ошо протез койсоңуз басасыз, жаш экенсиз, басыңыз деп ошондо айтты да. Анан ошо протезге ошо койдурган. Андай аракет кылып басып көрүп атасызбы же? Жок, тизем Оруйбу? сунубайт да, мына түз сунубайт да. Түз болбой жатат да. Кальций эмелерди ичесизби? Дарыларды ичип атам. Ошо сизге бир кальцийни кечээ айткандан алып койгом да, машинамда калып калыптыр, берем. Неме, больницаныкыбы? Мен азыр өзүм эме чыгыш Кытайлар менен чыгыш медицина окуп атам да. Мен бутумдагы ооруйт, эме ошо жана сынган менен бар сынык жер кайра эме болот экен да. Мисалы мен 1,5 саат басып эме. Бирок адам баары бир 30 жаштан кийин кальций ичип туруш керек экен да. Сизге кальций керек да баары бирчи. Ошо кальцийни анан берем, Ошо анан сиз дагы өзүңүз позитивный болуңуз.
адамдай мен мисалы өзүм деле бардык эле ойлошот да бул күлүп жүрсө эле эч кайгырбайт депчи. Мен деле кайгырып ыйлаганда ушул депрессияга түшүп кетпеш үчүн телефондон күлкүлүү нерселерди көрөм, алаксыйм. Сиз дагы ошентип анан ар бир ооруган адам өзүнө дагы көбүнчө жана самовнушение менен жардам берет го. Ошентип самовнушение алып кыздарым үчүн ушу неберелеримди чоңойтуп, ушу неберелеримди көтөрүп артыма тайне болуп деп тилей бериңиз Кудайдан, башка эмне кылабыз, Кудай шифасын берсин. Квартирада ошо ушуга келдик мындай. Үйүңөр жокпу, Квартираларга кире албай койдук, шартыбызга арадык да. Өзүм да лечениеде болуп атам, мындай пенсиям дагы. Ушу бир эле комнатабы? Ооба. Тамак аш каерде жасайсыңар? Тамак ушул жерден эле мындайга эметип ичип атабыз азырынча. Азыр кече эле болду да чыкканыма. Эми мындай. Бияка квартирага канча төлөйсүңөр? 4,5 миң сом төлөйбүз. Туугандар эмелер барбы? Жолдошуңуз барбы? Жолдошум бар, эми ал азыр жумушка кеткен да. Ал жумушта ушу дагы квартирага иштеп келейин деп кеткен. Бирок 11 жылдан бери. 11 жылдан бери. Эмнеден башталды ооруңуз? Ушу полиатрикке өтүшүм кеткен деди да, суук тийгенден өтүшүм деди. Мен да ушу пекел лечение алганда ошо кийинкиде ошо үйдөгүлөр бир туугандарым ошо кыргызчылык кылып, кыргызчылыкка да салып коюшту да. Ошондон да кечээ аябай врачтардан да аябай тил уктум да. Эмнеге мынтиңиз, башында барганда көрүнбөй туруңуз. Анан эмне талыптар жардам бердиби сизге да, аябай өзүм тилдегенде аябай жагым болду. Ошентип сизге кыргыз эли дагы, кыргыз элине да кайрылып кетет элем. Ушу Мира айымдын, конечно, бул мындай дарт эч кимдин башына салбасын. Анан ушундай Мира сиңдиме жардам бере турган кайрымдуулук ушунда мен кыргыздын жүрөгүнө, кыргыздын ушу мен өзүм кыргыз болуп төрөлгөнүмө да ушунчалык сүйүнөм. Кандай кыйынчылык, ушинтип муктаж болуп аткан адамдарга тээ алыста өздөрүнүн мекенин таштап жүрсө дагы башка чет мамлекеттеги мигранттарыбыз дагы ушундай көп жардам бергенине мен өзүм күбө болуп жүрөм. Мен дагы колуман келген жардамды, кайрымдуулукту 2007-ден бери ушу колдоп келем. Сиздер да колдоңуздар. Эгер сиздер башка бирөөнү колдосоңуздар, Кудай сиздерди 10 эсе колдойт. Ошондуктан эч качан унутпаңыздар. Кол сунганды ушу Мирага астында калтырып кетесиздер да. Эми банк байланыш номерлерде ушул Мирага кайрымдуулук, ушу орозодо дагы чоң сооп болот. Бардыгыңыздарды кайрылып кетет элем, суранып кетет элем. Ушундай кайдыгер карабай, колдон келген жардам. Биз 7 миллионбуз, 7 миллион бир сомдон берсек дагы 7 миллион акча операциясына жетет деп ойлойм. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Ушундай адамга адам керек долбоорунун дагы чыгарылышын тартып алдык. Чындыгында Назирбековке чоң рахмат, алтын болгон убактыңызды бөлүп, бир аз да болсо дал ушул биздин каарманыбызга жүзүнө жылмаюу тартуулап болушунча мотивация бергениңизге бар болуңуз деп каалайбыз. Рахмат, сиздерге да ишиңиздерге ийгилик. Силер дагы көптөгөн адамдарга көпүрө болуп, себепкер болуп, ар бир инсан ушундай бир нерсеге себепкер болот экен. Мен ойлойм, сиздин ушу жалпы сиздердин командаңыздар чоң сооп иш кылып атат. Сиздерге да үй бүлөлүк бакыт, ден соолук, ишиңиздерге ийгилик. Анан жалпы мусулман деги эле жалпы дүйнө жүзүндө ооруп жаткан бардык бир туугандарга Кудай шифасын берип, биздин катарыбызга кошулсун. Ооругандар аз болсун, жок болсун, айыгып кетиңиздер чын жүрөктөн. Анан биз калтырган М-банктарда кайдыгер карабай Мирага жардам берели бардыгыбыз. Адамга адам керек. Башыбызга кыйынчылык түшкөндө баарын түшүнөт экенбиз. Ошончулук кыйынчылык келет, бирок келбей койбойт. Күчтүү болушубуз керек. Бар болуңуздар. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө дейли, биздин башка өнөктөшүбүз Кия Кыргызстанга, ошондой эле демөөрчүлөрүбүз Тойбоз, партнер Нефтке ыраазычылык билдиребиз. Орозоңуздар кабыл болсун. Орозо кабыл болсун.